Асан Мансуров министрликтин өкүлдөрү Самара Каримованы окуу жайдын жамаатына тааныштырып жатат. Ушул тапта 15 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованы Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлдөрү Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын эмгек жамааты менен тааныштырып жатышат. Бул тууралуу ырчынын жолдошу Асан Мансуров маалымат булактарына билдирди. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлдөрү келишип, окуу жайдын эмгек жамаатына Самара Каримованы тааныштырып жатышат, деди ал. Эске сала кетсек, Самара Каримова аталган окуу жайга мындан 3 жыл мурда директор болуп дайындалып, аны 3 күндөн кийин ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кызматтан алып койгон. Мындан улам Самара айым аброюмду, адамдык укугумду тебелеп жумуштан алган деп сотко кайрылып, соттон жеңип чыгып, окуу жайга барганда жамаат кабыл албай жатканы маалым болгон. Булак Фабула Кейже. Анжелика, эркинге кошулуп, мен дагы сыйлыгымды тапшырып берем. Ырчы Анжеликада эки сахналашын колдоо максатында Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин тапшырып бермей болду. Эки кесиптешим үчүн кечирим сурайм. Жалпы элден күнөөлүү деш керек. Мен дагы башында ыплас сөздөр менен коштолгон көрсөтүүнү, атактуулардын оозунан чыгып жатканын көрүп, демек булар бизге күндө сөгүнүп жазган комментаторлордун катарын толуктагандардан турбайбы деп ойлонуп калгам. Себеби бизге күндө укмуш сөздөр жазган адамдар жан капаландырат. Көрсөтүүнүн мазмуну бир алып баруучу алдын ала каарманга жазылган кептерди окуйт экен. Жалаң болгон тешик жана дене органдары тууралуу, адамдын жыныстык ориентациясына асылуу, шылдыңдоо, кайрат жөн жерден илинип калды. Ал дагы каарман болуп барып, айла жок, чачалбастан кошо күлүп кутулган. Куралдын мындан мурун дагы катталуучуларына колун көрсөтүп, мына силерге деп пост жазганы хейтерлерге кайрылган. Мен катталуучу катары ортончу кызым менен инста карап жатып, аны көрүп калдым. Демек, жаштардан баштап улуу муун интернетте отурарын менталитет башка экенин эсибизге тутушубуз керек. Эл жаман жазса дагы бир ойлонуп, сабырдуулук менен ишке алаксып жеңиш керек экен. Ал эми сыйлыктарды алса, эртеңки күн дагы бар. Чыгармаларыңарды курчутуп, альбом чыгарып, концерт берип, элдин силерге болгон сүйүүсүн көрсөткүлө. Эмгек сиңиргенде 2-3 ыры бар ырчылар деле алып, өмүрүн маданиятка арнагандар четте калып кетип жатпайбы? Америкада мындай сыйлыктары жок эле ырчылар дүйнө жүзүн багындырып келе жатышат. Маданият кызматкери деген төш белгини мен 12 жыл мурун алгам. Эркинге кошулуп, аны тапшырып берүүгө даярмын. Эгерде Маданият министрлиги бизге көңүл буруп, жолугуу уюштуруп, таанышып, алдыга пландарды жазып, кайрымдуулук, мамлекеттик концерттерди, иштерди чогуу жасайлы деп келгиле, минтели деп туура жолго салуу, Маданиятка чакыруу болуш керек болчу. Андан дагы чоң проблема бул фейктер. Фейк баракча менен сайт ачып, журналисттин терисин жамынып, ар кайсы ушактарды жазып, элди жынды кылып кырылыштыргандар. Биздин атыбызды сатып, карапайым элди тоногондорду кармап, жазасын бериш керек болчу. Азыр сен жаман, мен жаман деген заман эмес. Реалдуу болуңуздар, улутубузду, тилибизди коргулбайлы. Суранам, жаман сөз жазбайлы, эч бир баракчадагы сасык маалыматтарга, дейт ал. Булак Фабула Кейже. Эруландын үнү Финполго жетти. Мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды сактаган кампа табылды. Каржы полициясынын кызматкерлери тарабынан 2017-2018 жылдарга чейин жарактуу мөөнөтү өтүп кеткен ири көлөмдөгү кондитердик азыктар сакталган дагы бир кампа табылды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы билдирди. Кампадан таңгактарда чыгарылган күндү өзгөрткөн пломбалар, ошондой эле чыныгы сактоо мөөнөтү жок буюмдар менен жасалма мөөрлөр табылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Анын жүрүшүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев көзөмөлгө алды. Буга чейин журналист Эрулан Көкүлов бир нече жолу мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды сактаган имараттарды жана аларды саткан дүкөндөр тууралуу репортаж тартып, элге тартуулаган. Булак Лайк Кейже. Бала багып алган үй бүлөлөргө 18.757 сом төлөнөт. Бул тууралуу маалымат жыйында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ализа Солтонбекова билдирди. Анын айтымында турмуштук оор кырдаалдагы балага үй бүлө аттуу жаңы жобо иштелип чыкты. Ата-энесинин камкорлугунан ажыраган балдардын үй бүлөдө тарбияны албай калгандыгы балдардын өнүгүүсүнө терс таасир берет. Бул учурда мамлекет баланы үй бүлөлүк чөйрөдө тарбиялоо боюнча камсыз кылуу үчүн балага альтернатива түзүп берүүгө милдеттүү. Багып алуучу ата-эненин жашы
35 жаштан 65 жашка чейин болушу керек. Багуу алуучу менен асырап алуучу үй бүлөнүн ортосунда айырма бар. Асырап алган үй бүлө менен баланын ортосунда туугандык, укуктук байланыш түзүлөт. Алар балага өзүнүн аты жөнүн берет. Ал эми багуу алуучу үй бүлөгө бала убактылуу тарбияланууга келет дейт ал. Министрдин маалыматында учурда өлкө боюнча 44 үй бүлөдө 72 бала тарбияланып жатат. Алардын эмгек акысы келишимге кол койгон убакыттан баштап төлөнө баштайт. Мисалы, азыркы күндө жашоо минимуму 6237 сом болсо, анын 1,5-ын алганда бир балага 9355 сом болот. Ал эми балага кете турган каржы 9402 сом болот. Ошондо бир баланы багып алган үй бүлөгө балага кеткен каражат жана айлыгын кошкондо 18757 сомду түзөт. Эгер дагы бала кошулса, айлыгы дагы кошула берет. Багып алуучуларга 5 балага чейин багууга уруксаат берилет дейт. Булак Жетет Викейже.